Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatly onlayn jumuş Faberlik gruppasынын катышуучулары. Эгерде сиздер ушул жумушта кошумча жумуш кылып иштейм деген болсоңуздар, анда сиздерге жакшы каалоо тилектерди каалайлы. Бул жумушта бардык адамдар иштей алат экен. Үйдө болуп, үйдөгү жумуштар менен, балдар менен, же болбосо үйдөгү ата-энени караш менен сыртка чыгуу мүмкүнчүлүгүңүз болбой жатса, анда бул жумуш сизге көбүрөөк пайда берет деген ойдобуз. Анткени сиз көбүрөөк ушул жумуш менен алек болгонго убактыңыз бар. Негизи бардык эле жумушта иштегендер, кабинетте иштегендер, шофер болуп иштегендер бардыгына эле жарайт да. Жумуш арасында күнүгө 1 саат болобу, жарым саат болобу, ар ким өзүнүн убактысына карап убакыт бөлсө болот. Бул жумушта эч кандай мажбурлоо жок. Ар ким өзүнүн иштегенин, тапканын алат экен. Бул жумуштун өзүңүзгө продукция алып иштесеңиз болот. Ошол эле атырларды, самындарды, кийимдерди өзүңүздүн телефонуңуздан жакканын буйрутма берип алсаңыз болот да. Ал үчүн сизге компания белектерди берип турат, бонустарды алып турасыз. Жана бир туугандарыңызга дагы алып турсаңыз жакшы болот да. Оригинал алып турасыз, өзүбүздүн баа менен да, фирманын баасы менен алып турабыз. Жана экинчиси, адамдарды каттап иштесеңиз болот. Жана үчүнчүсү, компаниянын продукцияларын алып сатып иштесеңиз болот да. Кааласаңыз 3 жөнүнөн тең иштесеңиз болот. Биз мисалы үчүн 3 жөнүнөн тең эле кыла жүрөлү деген ойдобуз. Эгерде сиздерде жакшы ой пикирлер бар болсо, иштейм деген, анда сиздер өзүңүздөрдүн анкетаңыздарды жөнөтсөңүздөр болот. Фамилияңарды, атыңыздарды, туулган жылыңыздарды, жашаган жериңиздерди жана ИНН номерди, ИНН номер паспортто болот. 14 сандан турган номер жана ОМС да болот. Бул тактап айтканда жумушка кирген болосуз да. Эч кандай мажбурлоо жок. Сизди эч ким ушул жумуштан иште деп эме кылбайт, мажбурлабайт да. Жана чала турган сүйлөшүп жүргөн дайыма номериңизди калтырасыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.